Амансыздарбы мекендештер, бүгүн 16 февраль 2026 жылы дагы бир мекендешибизди турак жайлуу кылдык. Сделкасы аяктап бүттү. Эжекебиз биздин компанияга октябрь айында кайрылган. Үй одобрение алып, үй тандагандан кийин ошентип сделкасын дагы бүтүрүп атабыз. Үй жөнүндө, банк жөнүндө айтсам, Транскапитал банктан алынды. Жылы 11 жылга берилди. Ставкасы 22-25 болду. 5 миллион 470 болду. Кредити өзү дагы акча кошуп, Балашкадан 2 бөлмөлүү турак жайга ээ болду. Бүгүн сделкада баардык процесстери бүттү. Страховкага төлөндү, майда чүйдөсүнө төлөнүп, сделкасы бүтсө, Кудай буйруса, ачкычында калабыз. Чолпон эжеке, сизди куттуктайм. Аябай жакшы иштештик деп ойлойм. Биздин компанияны тандаганыңызга чоң рахмат. Ошол биздин компания жөнүндө оюңуз болсо, пикириңиз болсо айтсаңыз болот мекендештерге бөлүшүп. Саламатсыздарбы мекендештер. Бүгүн үйлүү болуп отурам, почти. Уже сделкадан да өтүп атабыз. Бул компания КЖ недвижимостка өтө ыраазымын. Биринчиден аябай жакшы коллектив, дружный. Октябрь, в прошлом году, немеде 25 жылы октябрда день рождения күнү 16 числода кайрылган болчумун. Ошондой туш болгон. Өзүм башка шаарда жашайм. 12-синде учуп келсем, 16-сында кайрылганмын. Ошондо договор кылганмын. Ошондон бери үй издеп, антип бүгүн уже ошол даражага жетип отурабыз. Итогу бүтүп атат. Жардамы Искендер менен Зульфиянын. Зульфия менен Искендерге, Чынарага, Чынара менен Самара баардыгына ыраазымын. Аллах ыраазы болсун. Баарыңарга ден соолук. Канча адамдарга үйлүү кылып атасыңар. Ошонун ичинде мага дагы себепкер болуп үйлүү болуп отурам. Мындан кийин дагы ушу кыргыздарга жардам берип, кызмат кылып жүрө бергиле. Силерге ден соолук, компанияңарга ийгилик. Ушундай жардам берип атканыңарга, канча адамдардын ой тилегин ишке ашырганга жардам берип атасыңар. Башка мамлекет, государствода да. Чоң рахмат силерге. Эжеке, анан башка шаардан келдиңиз да, Магадандан, ал жактан отуруп, эмне аркылуу биздин компанияга кайрылууга түрткү болду сизге? Бизди көрбөсөңүз, компаниялар деген укпасаңыз же таныштарыңыз албаса, кандай ишеним болду сизге? Эмнеси менен биздин тандап калган себепчи болду? Силерге эмне деген ишенич менен кирдим. Жакшы, азыркы заманда интернет бар да. Ошо интернеттен көрүп эле силерди тандадым. Аябай көп компаниялар, конечно, жардам беребиз, алып беребиз дегендер да. Ошодон карап туруп эле лично силерге келип токтолгом. Мен ошо Магаданда отурганда эле ушуларга барам, ушулар аркылуу үй болом деп. Ошентип айтып койгон элем. Ошол айткан сөзүм уже ишке ашты. Ошондо эле Зульфияны тандаган болчу. Баарыңарга сунуштайм. Рахмат эже. Кичипейил, аябай жакшы кыз. Ата-энесине дагы рахмат. Ушундай кылып тарбиялап чоңойтуп койгон. Биздин ушундай сүйүктүү кыргыз кыздарыбызга бактылуу болсун. Рахмат чоң эжеке. Себеби биз өзү азыркы учурда Россиянын баардык шаарларында именно сизге окшогон эле мекендештерди турак жайлуу кылганда ушинтип видео тартабыз. Бул мисалы үчүн реально башка компанияларды салыштыргым келбейт. Работасы жок болсо деле алып бердик дейт. На самом деле риэлтордук жумуш бул итог, сделкага чыгаруу, ачкыч тапшыруу. Кудай буйруса ачкыч тапшырууга дагы барабыз. Чолпон эжекеде деле баягы үй көргөндө жакшы эле үйлөрдү көрдүңүз, бирок чындап буйруган үй экен. Азыр сонун үй алдыңыз, сонун үй алдыңыз. Мен Магаданда отуруп эле тандадым. Зульфиянын жардамы менен. Ошентип мага да жакты. Бул ушул үй, значит, мага буйруган экен, бардыгы бизде кыргызча айтканда буйруганынча да. Ошол эми. Үйүңүздүн суммасын айта кеттиңиз, канчалык баштапкы төлөм бердиңиз, платежуңуз канча болду? Мен банктын немеси боюнча 6 миллионго токтолгонбуз. 700, наверное, неме бердим. Начальный взносун бердим. Страховкасына төлөдүм. Андай мындай калган мелочтарын, расходторун төлөдүм. Ошондо азыр 5740 сом болушу да. 40 000
банкка карызмын. Ошондо айына 117 миңден айланып калды. ооба, чолпон эжекенин 11 жылга 11 жыл эле болду. возрастым аяктуу, ошон үчүн. Бирок сизде Бирок ошол да баягы силердин немеңер менен менин возрастыма берилип калды да, ооба. айткандачы. бул дагы мүмкүнчүлүк туурабы? Да, Потому что ошол мүмкүнчүлүк болду. бирөөдөн сурап Силердин келсең, мисалы үчүн мен 5 миллион берип тур, мен үй алам десең, азыркы заманда эч кимден чыкпаса керек. Бул дагы мүмкүнчүлүк. Баягы жылы кыска болгону менен переплата аз болот. Чолпон эжекеге дагы баардык моменттерди түшүндүрүп, бул банкта дагы өзү бар, онлайн деле, эгерде физический банкка бара албаса дагы онлайн түрүндө төлөсө болот. Мен жакшырган жакта бул транспорт капитал жок. Ошон Ооба. үчүн через онлайн Онлайн төлөп турам. төлөп Кудай турасыз, кааласа, алган жардам менен. Ооба, азыркы ойлонуп жүргөн же баягы үйгө жетпеген мекендештерге кандай сунуш айтасыз? Үй алыш керекпи же Когда жашай бериш керекпи? жок. Когда өзүң үйлүү болгондон кийин, действительно жеткениңден кийин, ошондо чындыгында элдерге айта аласың. Ооба, ооба. Элден угуп эле ал, когда өзүң столкнешь, тогда поймешь дегендей, мен азыр бүгүнкү күндө действительно силердин КЖ недвижимость боюнча бир аз терпение керек, анча мынча баары мына түшүнгөн адамдар өздөрү деле түшүнөт. Ар бир документти жасаганда, жөн эле паспорт жасаганда деле да канча кыйынчылыктар бар. Ошондой эле бул жерде дагы, тем более үйдүн өзүнчө нюанстары, мелкий документтери, вопростор көп. Ошодон баарын таза чыкканга деле время керек. Мен деле тез эле бүтсө экен деп айттым, кийин бирок унчуккан жокмун да, не мешает кылган жокмун, потому что элдер билген ишин аткарып жатышат деген ишенич менен баары жакшы. Ошон үчүн баардыгыңарга могу уверенно сказать, КЖ недвижимостька келип туруп, үйлүү болгула, жакшы ой жарым ырыс дейт. Аракет кыла бергиле. Бүгүнкү алынган 5 миң эртең баары инфляция болуп туруп өзгөрүлүп атат. Бул жерден эчтеке кылбайбыз да, баарыбыз үйлүү болушубуз керек. Алланын жардамы менен дегенде үй керек. Россиядагы эмне келип жүрөбүз. Кетсек, сатып алып кетип калабыз. Самый главный иштей берсек, акырындан баары бүтөт. Акча дагы чогултуп кеткенге бир жакшы Жакшы мүмкүнчүлүк. мүмкүнчүлүк болот да, бул дагычы. Баары бир мындай кылып биз эмне үчүн мындай ипотекаларга барып атабыз? Баары бир топтоп акчаны жетише албайт экенбиз. Тем более азыр инфляция болуп аткан үчүн. Бул жакшы шарт болуп атат да эми. Россиянын деле бул жагына рахмат айтсак болот. Ооба да, бул дагы мүмкүнчүлүк. Кудай насип кылса, сатып алып туруп, Кыргызстандан барып каалаган жерден үй алып алсаң, уруксаат. Мүмкүнчүлүк болуп атат. Сизге рахмат, мекендештер. Силерге рахмат. Уктуңуздар. Силерди аябай жакшы көрүп калдым. Ким жакшылык кылса, ким көрсүндөр. Чоң рахмат. Сиздер да кайрылыңыздар. Үй алуу мүмкүн. Биздин компания ар бир кайрылган кырдардын ишин аягына чейин чыгарганга сөзсүз түрдө аракет кылат. Ал үчүн сиздер дагы аракет кылышыңыздар керек. Зүлфия менен Искендерге тартынбай кайрыла бергиле. Потом неге буларды мактап реклама кылдым? Потому что ким менен иштесем, Самарага да аябай жөнөкөй кыздар, аябай жакшы балдар дегендей. Силердин да ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат.